Мындай татнакай жерде жашап туруп, ырдабай комуз чертпей коюуга мүмкүн эмес. Ошондуктан айылыбызда ыр билбеген адам жок. Биз адатта адамдар жана алардын чыгармачылыгы жөнүндө видео эсселерди даярдап келебиз. Бул жолу да жаңы чыгарылыш үчүн изденип жатып, бир ырга кокусунан туш болдук. Ал ырдан абдан катуу таасирленгендиктен, ырдын тарых таржымалы менен бөлүшпөй кое албайбыз деген ойго келдик. Себеби бул чыгарма өз доорун жана авторларында ашып өтүп, өз алдынча жашоосун улантып келе жатат. Кээде ырлар сүйүү баянын, кээде өчпөс сагынычты чагылдырат. Бүгүн биз сүйүүнүн, ажырашуунун жана кайтып келүүнүн символуна айланган ыр жөнүндө сөз кылабыз. Бул ырдын аталышы Таң сыры. Эмне үчүн Таң сыры ыры ушунчалык белгилүү боло алды? Бул чыгарма Шамшыбек Өтөбаевдин оригиналдуу жана кайтылангыс аткаруусу же кийинчерээк Кутман Жолдошевдин өзгөчө мукам үнү менен гана эмес, анын жазылуу тарыхы менен да элге таанылды. Сагынганда бир келесиң, саргайганда бир келесиң, аба тону көргөнү. Жөн гана элестетип көрүңүз. Бул ырды автор университетте окуп жүргөндөгү жоопсуз сүйүүсүнө арнап жазган. Анын сүйгөн кызы чет элдик жигитке турмушка чыгып, алыскы өлкөгө көчүп кетет. Ал эми ырдын саптарында жигиттин сүйүү арманы, күйүтү, сүйүктүсүнүн акыры мекенин сагынары, куса олору жана Алатоонун кучагына кайтып келери болгоолонот. Чынында эле ал кыз кайтып келген, бирок таптакыр башкача жагдайда. Бул ырдын башкы каарманы экинчи никеси менен Кыргызстанга кайтып келет. Ошентип автордун сүйүүсү жоопсуз бойдон калат. Мунун баары ойдон чыгарылган окуядай сезилиши мүмкүн. А эгерде биз сиздерге бул ырдын автору ким экенин айтсак, андан да кызыктуу боло түшөрү анык. Ал Кыргызстандын көрүнүктүү архитектору Аскар Исаев болгон. Аскар Исаев 2 жолу Кыргыз СССРнын архитекторлор союзунун төрагасы болуп, өлкөнүн башкы архитектору катары таанылган. Анын эмгектерин көргүңүз келсе, Бишкектин Байтик Баатыр көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишине көз жүгүртүңүз. Ооба, эми сиз Бишкек саат мунарасын көргөн сайын Таң сыры ырын эстеп турасыз. Ал эми Аскар Исаев бул ырды кимге арнап жазган? Ырдын башкы каарманынын аты Мария Урматова. Ал эми анын экинчи күйөөсү баарыбыз билген белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов болгон. Айтматов сүйүктүсү улуу балерина Бүбүсара Бишиналиева каза болгондон кийин Японияга Кыргыз СССРнын кинематографисттер союзунун төрагасы катары иш сапар менен барат. Дал ошол учурда бүткүл Россиялык мамлекеттик кинематография институтунун бүтүрүүчүсү Мария Урматова япон күйөөсү менен ажырашып, кызы менен оор жагдайда калган. Алгач Мария жардам сурап, Айтматовго кайрылып, жазуучу анын Кыргызстанга кайтып келүүсүнө көмөктөшөт. Бара-бара мамилеси жакындап, экөө баш кошушкан. Эми бул ырдын саптарын бизге таанымал инсандар, жада калса өз шаарыбыздын архитектурасы менен байланыштыруу алда канча жеңил болуп калгандай. Бирок сүйүү темасы ырдын популярдуулугунун жалгыз себеби эмес. Болбосо, ал кийин дагы 2 жолу жаңы өмүргө ээ болбойт эле. Композитор Сардарбек Жумалиевдин обону менен айкалышкан ыр ушунчалык терең эмоцияларды камтыйт. Мисалы Мирбек Атабековдун аткаруусунда «Сагынганда бир келерсиң, Алатоону көргөнү» деген саптар ар кандай иш-чараларда, тойлордо элдин маанайын көтөрүп гана тим болбостон, мекенден алыста жүргөн кыргызстандыктар үчүн сагынычтын символуна айланганын байкасак болот. Сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң, Алатоону көргөнү. Бул ыр азыркы күнгө чейин социалдык көйгөйлөргө байланыштуу эмгек миграциясында жүргөн көптөгөн мекендештерибиздин жүрөгүнүн күрөө тамырынан түнөк таап келет. Бул ырдын сөзү жана обону өтө терең болгондуктан, казак кызы Салтанат Нукенованын трагедиялуу окуясында да өзүнүн ордун таап, боордош казак элинин арасында жаңыча мааниге ээ болду.
Таңсыры өз доорунун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн сүйүү тарыхынан баштап эмгек миграциясы жана үй бүлөлүк зомбулуктун трагедиясына чейин камтып, 2 кылымда 3 башка мазмунда элге жайылды. Ушул себептен улам Evidence Борбордук Азия редакциясы жаңы рубрикабызда бул ырды талдап чыгууну туура көрдүк. Ал эми келечек муундар өз доорунун чакырыктары жана окуяларына байланыштырып, бул ырга башка дагы кандай жаңы маани жүктөйт деп ойлойсуз? Ойлоруңуздарды комментарийге жаза кетиңиз. А биз сиздерди жаңы чыгарылыштарыбызда чыдамсыздык менен күтөбүз.